Muzey 1925-жылдын 9-декабрында негизилген. Биринчи көрүүчүлөрүн 1927-жылы 5-мартта кабыл алган. Өз ишмердүүлүгүндө музей өз атын бир нече жолу өзгөрткөн. 1923-1930 жылдарда Кыргызстандын Борбордук музейи, 1933-1943 жылдарда Мамлекеттик Кыргызстан музейи, 1943-1954 жылдарда Улуттук маданият музейи, 1954 жылдан баштап Мамлекеттик тарых музей болуп эсептелет. Музейдин 3,5 чарчы метр аянтын тенелеген 45 залга Кыргыз Республикасынын байыркы палеолит дорунан баштап эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин 10 000 түп нускасы коюлган. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тарых музейи Борбордук Азиядагы эң ири музейлердин бири катарында белгилүү. Музейдин биринчи кабаты археология бөлүмү. Байыркы таш доордон маңоңдорго чейинки бардык буюмдар, ошол мезгилдеги окуялар назарга коюлган. Заманбап технологияда жасалганып, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташкан. Мындай медиа жабдуулар музейдин ар бир бөлүмдөрүндө бар. Анда туруктуу көргөзмөлөр коюлбой турган тарыхый эстеликтер тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле этнография залында 16-кылымдан 18-кылымга чейинки саясий тарых жана материалдык руханий маданият чагылдырылган. Кыргыздардын музыкалык аспаптары көп түрдүү. Керней, сурнай, сыбызгы, чор, чопочо — булар үйлөнмө аспаптар. Алардын кээ бирлери жоого аттанар алдында үн чыгаруу үчүн колдонулса, кээ бирлери майрамдарда ойнотулган.